Саламатсыздарбы, эфирде билим берүү жаңылыктары, аны таныштырып студияда мен Жылдыз Капарова. Алгач бүгүнкү чыгарылыштын кыскача мазмуну. Билим берүү министри менен жолуккан Сауд Аравия элчиси медицина тармагындагы студенттерди ишке чакырууга кызыктар экендигин билдирди. Эксперименталдык гимназиянын негиздөөчүсү Капыр Мадаминов бул жумада министрге жолугуп, креативдүү мугалимдер кеңешин түзүүнү сунуштады. Бишкекте жаш мугалимдер балдарды патриоттуулукка тарбиялаган сөз өстүрүү сабагын баштады. Ошто таланттуу балдар сынагына 500дөн ашуун окуучу катышты. Бул жумада билим берүү жана илим министри Канибек Иманалиев дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун өкүлдөрү менен жолугуп, жаштар арасында туура эмес тамактануу, тамеки тартуу сыяктуу көрүнүштөргө каршы күрөшүүнүн жол жобосун талкуулады. Азыркы учурда ата-энеси миграцияда жүргөн балдарыбызга психологиялык жардам керек. Дени сак билим берүүнү түзүү үчүн ушул жагдайларды сөзсүз эске алышыбыз керек, дейт министр. Ошондой эле бул жумада министр Лейлик районундагы номер 3 эксперименталдык гимназиянын негиздөөчүсү Капыр Мадаминов менен жолукту. Министр билимдүү коом үчүн жан өргөн тажрыйбага мол агартуучулар менен иштешүүгө кеңешин угууга даяр экендигин айтып, Капыр Мадаминовду коомдук башталыштагы кеңешчиси кылып дайындады. Жолугушууда Мадаминов мектеп ата-эне бала байланышынын маанилүүлүгүнө токтолуп, креативдүү мугалимдер кеңешин түзүү зарылдыгын белгиледи. Ушул үч системаны эгерде реформага бирге камтысак, ошондо бекем, терең өсүп туруучу билим, билгичтик пайда болот экен. Мына көрсөңүз. Могу жерде еще эме бар. Америкада бүт мектептин концепциясын бүтүрүүчүлөр ассоциациясы аныктайт да. Ошондон бүтүрүүчүнүн сөз жок бирок абдан кыйын чыгат. Аны ошол лидер болуп, аны ошол мектептин келечекте математиканы, гуманитардык аныктайт, эрежелерди аныктайт. Келечек үчүн билим берүү долбоорунун алкагында өлкө боюнча 1200дөн ашуун мектеп компьютер жана компьютердик жабдыктар менен камсыздалууда. Бул жалпы билим берүү тармагынын 50%-ын камтуу дегендик. Аталган компьютердин алды өткөн жумада Ош шаарындагы Кара Суу районуна дагы келип жетти. Кененирээк кийинки тасмада. Кара Суу районундагы Ленин мектебинде электрондук китепкана ишке кирди. Эми окуучулар информатикадан башка сабактарда дагы компьютер колдонуп, электрондук китептерди пайдалана алышат. Мугалимдер да мурдагыдай телефонго тыюу салбастан санариптик сабак өтүүгө үйрөнүүдө. Бул компьютерде иштеш өзү оңой экен. Анткени баягы китептерди алып, ошол барактарын неме кылып отурбай, компьютерден эле ошол керектүү нерсени өзүңө жаккан ошол предметти сабакта алып, ошол жөнүндө окусаң болот экен да. Мен STEM программа боюнча Бишкекке барганда башка мугалимдер менен дагы опыт алмаштым десем болот. Аябай сонун программа экен. Бул деген новшество вводится. Например, именно тесттерди биз мурун баракка распечатка кылып, таркатып, ошентип берчүбүз да. Азыр мисалы үчүн можно на электронной доске QR кодун чыгарып коебуз. Бардыгы телефон колдонушат. Ал телефон менен эле QR кодун алышып, тест онлайн иштешип, заодно сразу ответ мугалимге келип калат да. Бул деген жаңылык аябай сонун. Мындай алып караганда азыркы балдарыбыз телефонду мектепке алып келип, башка эле бирдекелер менен алектенбестен сразу ошо тест сабак боюнча алектенсе болот деп айтсам болот. Бул жаңылануу келечек үчүн билим долбоору аркылуу өлкө боюнча жайылууда. Сынактан тандалып алынган мектептерге методикалык жана техникалык жардам көрсөтүлүп келет. Ленин мектебине 21 компьютер, 6 проектор, 2 тармактык коммутатор, 1 көп тармактык прожектор жана 1 үзгүлтүксүз электр энергиясын камсыз кылуучу жабдык берилди. Физика, математика, биология, химия, география каналарына жайгаштырдык. Бул жетишкендиктер менен биз аябай кубанып отурабыз. Себеби бүгүнкү күндө мугалимдерибиз аябай кызыгып кирип, анан бардык баягы миң көргөндө, миң уккандан бир көргөн дейт го. Көргөндө балдардын бүгүнкү күндө технологияны, компьютерди жакшы кызыгышкандыктан аябай жакшы жыйынтык берип атат. Биз азыр платформа түзүп жатабыз, санариптик. Ал платформада физика, математика, биология, химия, география сабактары боюнча контенттер болот. Биз дүйнө жүзүндөгү бардык платформаларды карап чыгып, алардын эң жакшыларын биздин окуу стандарттарга туура келген жана окуу программалардагы темаларга туура келген контенттерди кыргыз жана орус тилине которуп атабыз. Алардын баары ушул биздин платформада жайгаштырылат. Андан сырткары ал жакта презентациялар болот, темаларга ылайыктуу
видеолор болот, 3D моделдер болот, симуляторлар болот. Мектептер атайын критерий менен тандалып алынган. Биринчи приоритетте тоолуу жана чек арага жакын жайгашкан аймактардын мектептери. Экинчиден, мектептин имараты авариялык абалда болбош керек. Деген менен министрлик 2025 жылга чейин өлкөнүн бардык мектептерин камсыздоону көздөйт. 1200 мектепке 25 миңден ашуун даана компьютер, жаңа компьютер эмес, 7 миңден ашуун проектор. Ар бир ошол мектепке коммутаторларды, хаптарды, мындай чоң көлөмдөгү техниканы берүү болгон эмес. Бул азыр 1200 мектеп жалпы Кыргызстанда мектептердин 56%-ын түзөт. Тең жарымдан көбүнү камсыздап жатабыз. Тең жарымы буга чейин да камсыздалган түрдүү долбоорлор менен. Мындайча айтканда биз Кыргызстанда мектептердин дээрлик көпчүлүк бөлүгүн ушул керектүү болгон заманбап техника менен камсыздап жатабыз да. Долбоор Дүйнөлүк банктын каржылык колдоосу менен Билим берүү жана Илим министрлиги тарабынан ишке ашууда. Башкы максат билим берүүнүн сапатын жакшыртып, мектептерди санариптештирүү. Министр Канибек Иманалиев Сауд Аравия падышачылыгынын Кыргызстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Ибрахим бин Ради бин Абдрахман Ал Ради менен жолугуп, кызматташуу багытында баарлашты. Министр билим берүү жаатында жасала турган реформалардын бир багыты кесиптик башталгыч билим берүү тармагына багытталганын айтса, ал эми Сауд Аравия элчиси Кыргызстанда медицина тармагындагы окутуу мыкты экендигин белгиледи. Ошондой эле келечекте биздин бүтүрүүчүлөр алардын өлкөсүнө барып иштей ала турган шарт түзүлүшү керектигин билдирди. Эске сала кетсек, Сауд Аравиясынан билим алам деген жаштар үчүн ар жылы 100дөн ашуун квота берилет. Балдардын интеллектуалдык деңгээлин көтөрүш үчүн аларды чыгармачылыкка тартуу керек. Өзүн жана өзүнүн эмгегин баалоосу үчүн биз дагы балага боло өрөттөбөй эмгектерин улуу инсандардай баалашыбыз зарыл. Дал ушундай пикирлер Ош шаарында болуп өткөн таланттуу балдардын сынагында айтылды. Кененирээк кийинки тасмада. Жанбала Ош шаарындагы номер 52 мектептин музыка мугалими Иримдеги эң таланттуу ишенген окуучусун алып, келечек балдар чыгармачылык борборунда өтүп жаткан таланттуу балдардын шаардык сынагына кызуу даярдыкта. Биз бир канча жылдан бери даярданып келебиз. Буга чейин даярдаган окуучуларыбыз Кудай буюрса республикага чейин барып, экинчи месталарды алып келди. Кудай буюрса быйылкы жылкыга ушул ай сезимди даярдап отурабыз. 2 инструмент менен фольклорлук жанрда. Жерге жайылган бул сүрөттөр мектептерден тандалып келген таланттуу жаш сүрөтчүлөрдүн эмгеги. Окуучулар «Мекеним Кыргызстан» деген темада Кыргызстандын кооз жайларын түстүү боёктор менен тартып сынакка катышууда. Уюштуруу деңгээли аз маз мындай чарчы болуп калды. Уюштурганда себеби бул баланын художественный эмгеги да, аны бир какой-то бир планшетке же болбосо художественный листке тагыш керек эле. Биз балдардын эмгектеринин бардыгын эле жерге чачып салдык. Мне действительно как учителю очень было жалко. Бизде сүрөттөр шарт ошондой эле болот. Биз даже мына международный клуб ЮНЕСКОнун Бишкекте көптөгөн конкурстарга катышып келдик. Сүрөттөр дайыма ал жакта жерге жайылат. Жерге жайып, мынтип көрүп өтүшөт. Себеби биз канча парта койсок да ал батпайт. Очень большое количество. Ошону эсиңиздерге алып коюңуздар. Это допустимо. Сынак 10 жылдан бери улуттук аспапта ойноо, вокал, хореография боюнча балдардын чыгармачылыгын колдоо жана өнүктүрүү багытында Билим берүү министрлиги менен Балажан эстетикалык борбору тарабынан өткөрүлүп келген. Уюштуруучулар сүрөт сынагы быйыл кошулгандыгын айтышты. Биз балдарды ошол чыгармачыл деңгээлге, өзүнүн эмгегин баалоого, өзүнүн мекенин сүйүүгө үйрөтүп, ушул анын деңгээлini жогору көтөрүш үчүн биз ар бир баланын эмгегини баалашыбыз керек. Жогоруда айтылган 4 тармак боюнча быйыл Ош шаарындагы 52 мектептен 500гө жакын окуучу катышып, атааңдашуу күчтүү болууда. Ар бир тармакта 3төн калыс бар. Алар балдардын аткаруу чеберчилигин, формасын, жада калса мимикасына чейин кылдат карап жатышат. Бир мектепте 1000 окуучу боло турган болсо, ошонун ичинен жок эле дегенде 10 окуучу алып келиш керек да. Мектепте деген аябай окуучу көп. Ошолорду карап көрүп, тандап алып келиштери керек бияка өзү. Анан бир эле класстан бир эле мындай азыр эми көрүп атасыңар,
андай деле кыйын чертпеген эле окуучуларды алып келишип атат. Өзү мектепте бар да окуучулар муз школдо окугандар бар, башка жакта окугандар бар. Таланттуу балдар көп, бирок берилип даярдаган мугалимдер аз. Ошентсе да жылдан жылга катышуучулардын саны менен катар сапаты дагы жакшырып бараткандыгын калыстар баса белгилешти. Жылдан жылга өнүгүп атат. Балдардын жөндөмдүүлүгү күчөп атат. Буюрса бизден ушул эле кичинекей эле шаардын айылдын балдары дүйнөгө Кыргызстандын атын чыгарган балдар болуп атат. Азыр көрүп эле жүрөбүз. Балдарыбыз Дубайда, балдарыбыз Турцияда жеңиштерге, Европада жеңиштерге жетип кетти. Ошол критерийлер боюнча айтып кетсек, биринчи очередь сөзсүз түрдө бул туура тандап берүү, жаш өзгөчөлөрүнө карап. Балдардын чыгармачылыгын колдоо биринчиден келечекте өлкөнүн желегин эл аралык сынактарда бийик көтөрүүгө негиз болот. Экинчиден жаш өспүрүмдөр арасындагы бейбаштыктын алдын алат. Жылдыз Капарова, Жаныш Тообаев, Нурзада Кулмурзаева, билим жаңылыктары. Жаш мугалимдердин жаңычылдыгы билим берүүнүн сапатын жакшыртууга өбөлгө болууда. Бишкек шаарындагы номер 46 мектептин мугалими Нурбек кызы Үмүт башталгыч класстарга сөз өстүрүү боюнча сабак өтүүдө. Бул сабакта мугалим Манас темасына көбүрөөк кайрылып, балдарга эпосто камтылган улуу мурастар жөнүндө айтып берип, аларды мекенчил кылып тарбиялагысы келет. Мугалимдин чыгармачылыгы Чолпон Деркенбаеванын материалында. Нурбек кызы Үмүт 5 жылдан бери Бишкек шаарындагы номер 46 орто мектебинде башталгыч класстар үчүн класстан тышкаркы сөз өстүрүү сабагынан билим берет. Сабак окуучуларга кызыктуу, анан кабыл алууга ыңгайлуу болуш үчүн көбүнчө сүрөт көргөзмөлөрдү колдонот. Манас деген теманы өткөндө бул балдарга айтат элем да, Манастан ала турган көп нерсе бар. Себеби ал жакта азыркы 21 кылымдан мисалы жан дүйнөнүн байлыгы. Каарманыбыз Манас эпосунда камтылган тарбиялык мааниси бар улуттук идеологияны өспүрүмдөр арасында кеңири жайылткысы келет. Анткени Манастын 7 осуятында айтылган улууну урматтоо, кичүүнү сыйлоо, биримдик, ынтымак жана ушул сыяктуу көптөгөн маалыматтар менен балдарды тарбиялоо жакшы натыйжа берет дейт. Манас эпосун аткаруу менен балдардын сөз байлыгы кеңейет. Өзүнүн ата бабалары кандай баатырдык, кандай чечендик өнөрдү, кандай акылмандуулукту, кандай кыйын адамдар болгондугун ушул Манас аркылуу окуп үйрөнөт да. Аталган мектепте 1 класстын окуучулары үчүн сөз өстүрүү боюнча класстан тышкаркы сабагы жумасына 1 жолу өтүп турат. Андыктан окуучулар Манас эпосу жөнүндө айрым маалыматтарды айтып бере алышат. Биз Манастын урпактарыбыз душмандар бизге кол салып атканда баатыр бизге жардам берип сактап калган болчу. Манас артка конуктур, Чолпон Деркенбаева, Ринат Эрмеков, Айсырга Кадырова, билим жаңылыктары. Алдыда Норуз майрамы жана билим берүү тармагында жазгы 1 жумалык дем алыш күтүп турат. Эртең 18 март өкмөт тарабынан жалпы республикалык ишемдиликтер жарыяланса, 19-20 жана 21 март эс алуу күндөрү деп кабыл алынды. Ал эми мектептердеги дем алыш күндөр 27 мартка чейин уланат. Ушуну менен бул жумадагы жаңылыктар соңуна чыкты. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Норуз майрамды көңүлдүү өткөрүңүздөр. Саламатта калыңыздар.